Eң постоянно сол жүрсүн, көчөт карабайм мен мисалы. Өрмөктүн эки бетине бирдей оймо түшүрүү азыр унутта калып бара жаткан өнөр. Көбүнесе бир тараптуу гана согулуп, башка түрлөрүн баары эле токуй бербейт. Терменин терең сырларын билгендерден бири Монус апа. Биринчи 4-5 жиптик дегени болот булардын. Анан 15 жиптик дегени болот. 12 жиптик дегени болот. 45 жиптик дегендер моундай болот. Мондай болуп түшөт. Чоң дугустуруундай болуп түшөт. Жакшы отурсам, мисалы мен эми мындай жумуш кылбайм да, жакшы отурсам 8 күнгө калбай бүтөм. Жашым мезгилинде 32 метр уук тизгичтерде 2 күндө бүтөт эдим. Азыр ондой пут жарабай калды. Монус Топчубаева өрмөк өрүүнү 60 жылдан бери үзбөй улап келет. Жашы 70ке таяп калган апа өнөр өзүнө дем берип, өргөн сайын эргүү сунган эрмек дейт. Мең сергитте мынакей, мынандай отурсаң мынакей, өзүнөн өзү мынакей көрүп жатасың го. Мең сергип мындай жылгайсың. Бул да Кудайдын берген өнөрү. Ушуга кызыгам мен. Жасаймын. Уук тизгич, үзүк боо сыяктуу боз үйдүн бекемдиги жана кооздугу үчүн жасалган өрмөк жана термети арлардын далай түрлөрү 7 дуан ичил эмес дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүнө жеткен. Алар бул жасалгаларды үй ичин, буюм тайым, сүрөт жээктерин же эмеректерди көркөмдөөгө сатып алышат экен. Азыр Германиядан түшкөн тапшырык жасалууда. Ушу жерден эле болбой калса, бир жип кем болсо да түшпөй койт. Главный ход ушул. Ушусуз болбойт. Жиптин эме андай кылып туруп сапата карайсың да. Конечно, биз Кытайдын жибин колдонбойбуз. Жалаң иранский жип, андан калса жүн жиптен колдонобуз. Жүн жиптен жасап жүрдүк. Күйө жеп коет экен деп бизге закатчылар эме бербей койдулар. Бизге заказ бербей койду. Жүн болбойт, бизге ушундай жасап бер дегенден кийин иранский жипке өтүп албадыкпы. Чет жактан түшкөн буйртмалардан сырткары апа өзү да 10 чакты өлкөдө болуп, байыркыдан калган кол өнөрчүлүктү башкаларга да окутуп үйрөтүп келген. Чет өлкөлөрдөн дегенде биринчи Венгерияга бардым. Аякта да жакшы экен, эми кол өнөрчүн сүйүп билет экен, бирок биздин термелерди алар билет экен. Бирок дугустуруу менен гажарын билбейт экен. Мен өзүнчө ушу гажары менен 200 боюнча барып келдим. Андан кийин келсе Оман Маскатка бардым, Араб мамлекетке, Америкаларга бардык, жакшы экен, аякта да кызыгат экен, көбүнчө эле жанагы неле мексиканттар эмерак экендер. Ошолор жакшы, алар деле жасайт экен. Бирок бизгедей эмес алардык. Берлинде болдум. Алар да жакшы экен. Жакшы, баарынан жакшы. Баарынан Турция эми башкача да. Кийинки муун унутуп калбасын деп, оймо чийме түрлөрүн түшүрүп китеп чыгарткан. Үйрөнөм деген кыз келиндерди үйүнө чакырып, атайын убакыт бөлөрүн айтат апа. Буга чейин 200дөн ашык айымга өрмөк өрүүнү үйрөткөн. Мындан сырткары улуттук баалуулуктар тууралуу да көп айтып берет. Маселен, бул чачкеп 2 кылымдан бери сакталып келаткан таберек. Жамбыдан жасалган немелер болот. Жамбы деген башка, күмүш деген башка болгон. Бизде азыр Кыргызстанда толук булар жок. Мунусunu болбосо, моунусун өзүнө эле чунак кылып кийип алышаттар. Жоолугучу деген сөзсүз моундай жоолугучу болуш керек да, моундай болуш керек. Бундайда колдонушпайт экен. Бул илгерги эмегдердей эме жок. Анан өзүн көрүп моунусу азыр баарын эле чачы жок айланайын. Мына эме чачы жок дейт, чачтын эмелери бул. Кебирлер муну кылбай эле жөн эле темирлерди эле тумарча кылып тагып коюп атат. Андайлар болгон эмес да айланайын. Кыргызда негизи ушундай болуп өтүп кеткендер. Байыртан калган мындай баалуулуктарга астейдил мамиле анын өмүрүн улоого өбөлгө. Демек, муундан муунга калган мурас кол өнөрчүлүктүн улуу көчүнүн сапары узун. Нурайым Бешеналиева, Самаган Тайырбеков, Жумой Исманалиев, УТРК Чүй.